Дагы жол алыспы Айбек, аябай чарчадым. Мына Айсулуу аз эле калды. Буюрса ушул Капчакайды өтсөк үйгө жетип калабыз. Ата-энебиз күтүп атса керек. Ооба, боз үйүбүздөн ысык тамак жеп, уктап эс алсак жакшы болот эле. Бул экөө нерчишип баратканын карабайсыңарбы? Боз үйлөрүнө барат имиш. Азыр мен силерге көрсөтөм. Эми курсактарыбыз тоет турбайбы? Карачы Айбек, бул жооруларды каяка учуп баратышат? Килейген таштарды көтөрүп алышыптыр го, я. Туй атасы, биздин жолубузду курчап салышпадыбы? Эми эмне кылабыз, я? Оми, карачы, бизге учуп келатышат. Артыбыздан бери үңкүр көргөм, качтык ушул жака Айсулуу. Азыр батыраак чырпыктан жага эле, булар оттон коркушат. Ошондо бул жака кире албайт. Батыраак жага элечи, мен коркуп атам Айбек. Мына Айсулуу, куржунубузда апам салып берген ушунча нан бар экен. Азастан жейли, дагы канча күн бул жакта жүрөбүз билбейм. Отундарыбызды да аяп кичинеден жага эле эми. Антпесек болбойт. Канча күндөн кийин бизди издеп башташат, аны Кудай эле билет. Макул, ушинтейли, Айбек. Оттон коркуп кире албай атпайбы? 3-4 күндөн кийин отунуңар түгөнөр, ушунда көрөсүңөр. Эмне кылаар экенбиз биз силер менен? Эй, күндүз жакшылап кайтаргыла буларды, качып кетпесин. Түндө болсо кача албайт, кашкырлардан коркуп. Макул. Карагылачы, асманда учуп жүрүшөт, бизди аңдып. Кантип эми коңушубузга жетебиз, билбейм. Айбек менен Айсулуу нандан жеп, үңкүрдөгү тамчылап аткан суудан ичишет. Алы кетип уктап калды. Кантип эми Айсулууну аман эсен ата-энесине жеткирип барам. Бунун өмүрүнө мен жооп берем да эми. Коша качты. Эй, тетиги бир асканын кырында илбирис турабы? Эч жака кетпей тур. Ошентип жоору учуп барып, илбиристи ыргыта тебет. Байкуш илбирис, абайлабайт белең. Эй, бул эч жерден көрүнбөйт го, я. Же каарга көмүлүп калдыбы? Эчтеке эмес. Эртең күн чыгып кар эригенде табылаар да, ошондо жейбиз муну. Кеч киргенде мен дагы барып издейин илбиристи, балким тирүү. Ошентип Айбек түндө илбиристи табып үңкүрүнө көтөрүп келет. Айсулуу, бул илбирис тоңуп калыптыр, бирок дем алып атат. Сөөктөрү, буттары, кабыргалары бүтүн экен, сынбаптыр. Илбиристи болсо жылуу оттун жанына жаткызып, суу менен нан беришет. Ошенткенде илбириске акырындан жан кире баштайт. Менин өмүрүмдү сактап калганыңарга рахмат силерге, балдар. Бул жоорулар силерди кой беришпейт. Канча адамдардын өмүрлөрүн кыйышты. Буларды алаксытсаңар, мен асканын кырлары менен барып силерге жардамдап келем. Макул илбирис, эртең болсо мен үңкүрдөн чыгып, буларды алаксытам. Артыман кубалап кетишкенде сен болсо анда жолго чык. Болуп турбу? Макул балдар, буюрса бат эле келип калабыз. Мен бул жактамын. Жетип алгылачы мага. Токто дейм сага.
кармагыла бул шөмшөктү. Ошентип байкатпай Илбирис чуркаган бойдон тоолордун кырларына кетет. Мына Айсулуу, бизде 2 нан менен ушунча эле отун калды. Бизге жардам келгенче жеткизиш керек эми. Ооба. Ошентип бир нече күн өтөт. Илбирис көрүнбөйт коя. Баары жакшы болуп, тезирээк жардам келсе экен бизге. Беш күн өттү. Наныбыз жок, акыркы отун күйүп атат. Жардам келген жок. Менин эсебим боюнча булардын отуну төгөнүш керек. Барып карап көрөйүнчү. Кандайсыңар балдар? Бир эле күйүп аткан чырпаңар калган турбайбы? Эми жем болуп турбайсыңарбы бизге? Жем болсом да бирөөңөрдү чогуу ала кетем өзүм менен. Жесеңер мени жегире, бирок кызга тийбегиле. Угуп атасыңарбы? Оту өчтү годой, эми кирип жейли буларды. Аңчы байке, биз чыдамсыз күттүк сизди. Рахмат сага Илбирис, сен дагы биздин өмүрүбүздү сактап калдың. Сага чоң ыраазычылык. Эчтеке эмес, жол алыс болуп кичине кечигип калбадыкпы? Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.